Assalamu алейкум достор, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн шабдалы үзүп аткан учурубуз. Шабдалы үзүү боюнча сөз кылайлы. Шабдалыны үзүп атканда негизинен алыска кетип турган шабдалы тоң бойдон үзүлөт. Эгер бышып кете турган болсо, алыс аралыкка жетпей калышы мүмкүн. Бышып кеткен шабдалы ички базарларга гана жакын убакытта, аз убакытта гана жетип сатылып өтүшү керек. Шабдалы негизден жумшак болгондуктан эрте менен эрте үзүш керек. Катуураак болот. Же болсо кечке күн салкындаган убакта үзүш керек. Шабдалын үзүп атканда көпчүлүгүбүз оңго же солго бурайбыз. Шабдалымны үзүп атканда оңго солго бурабастан бир тегерет алсаңыз, мынакей, бир тегерет туруп, кайрып тарта турган болсоңуз, анда мынакей. Көрүп атасызбы? Кайырган учурда бутактан мындай зыян көрүшү мүмкүн. Бул экспортко жарабай калышы мүмкүн. Мына шабдалыны оңго бир аз бурап теришибиз керек, мынакей. Ошондо мына ушул сабагынан зыян тартпайт. Мынакей.